Салам достор, баардык угармандарыбызды жана көрөрмандарыбызды биз каналыбыздан тосуп алганыбызга кубанычтабыз. Кезектеги видео жана бул видеодо дагы биз көрөрмандарыбыздан келген суроолорго жооп берели дедик. Маңдайымды караганын себеби бизде конок бар. Бүгүнкү коногубуз эне жана баланы коргоо улуттук борборунун педиатр аллергологу Туратбекова Калия Туратбековна. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутман күнүңүз менен. Рахмат. Ыраазычылык айтабыз сизге ушундай сонун убактыңызды бөлүп биздин элибиздин саламаттыгы үчүн күрөшүп жатканыңызга ыраазычылык айткым келип турат. Анда биз жогоруда айтылгандай эле угармандарыбыздан, көрөрмандарыбыздан келген суроолорго жооп берели деп турабыз. Бүгүнкү суроо мындай экен. Балам жөтөлүп жүрүп жакшы болгонуна 3 ай болду. Бирок үнү бүтүп калды, айыкпай жатат. Эмне кылсам болот дейт. Мага абдан мындай коркунуч жаратканы 3 ай жөтөлгөндүгү болуп турат да. Анан бала канча жашта экенин, кандай бала экенин эч маалымат кенен айтылбаптыр, бирок мен ойлоп турам, жалпы жөнүнөн сиз баягы врач катары жакшы жооп бере аласыз деп. Мындай сөз сизде. Сөзсүз биринчиден биз сурашыбыз керек болчу да, баланын жашы канчада депчи. Экинчиден эмнеден кийин башталды бул? Бала 3 ай жөтөлүп атса, кандай обследованияларды бала өзү негизи өттү да. Андан кийин сөзсүз тукумун да сураш керек. Балким бул аллергический жөтөлүү болушу мүмкүн. Экинчиден, үчүнчүдөн дагы айтып кетейин, кандай ошо диагностикалык немелерди өттү да. Мисалы үчүн рентгенге барыштыбы же жок. Андан кийин экинчиден эмнеден кийин башталды мунун баары? Жөтөл кайсыл убакта болуп атат? Мурду кандай баланыкы? Балким мурду агып атат. Мурду агып аткан учурда деле көркү балдардыкы, кичинекей балдардыкы көбүнчө мисалы үчүн жаткан убакта, бала мынтип белине жатканда мурдун арт жакка ага берет да. Анткени мурун менен тамак экөө биргитип атпайбы. Ошол үчүн бул убакта жөтөл көбүнчө түн ичинде болот, анан эртең менен да болот да. Ошол үчүн бул жерден да сурап кетиш керек. Жөтөл кайсы убакта болуп атат? Бала мисалы үчүн тердеп атабы же тердебей элеби? Өзүн кандай сезип жүрөт? Балким күндүз бала мындай өтө активдүү, кечинде мындай шай болуп калат. Аны да сөзсүз сураш керек да. Жөтөлүнүн да характери кандай? Жумшак, катуу жөтөл. Андан кийин айтып кетип атпайбы, тиякта үнү бүтүп калып атат депчи. Бул жерде уже мынтип ойлонуш керек да. Балким баланыкы жөтөлү күчөп, бияк бул жери ларингит болушу мүмкүн же ларинготрахеит болушу мүмкүн да. Ларинготрахеит болуп атса, бул мындай өтө мындай көп деле коркунучтуу деп да айта албайм, бирок сөзсүз бул учурда доктурга кайрылыш керек да, ларинготрахеит болуш үчүн. Анан бул жерден айта кетсеңер болмок, жашы канча экенин биз толук мындай изилдеп, мен толук сиздин сурооңузга жооп бергенге аракет кылмак болчумун да. Мындай болушу мүмкүнбү? Баягы балдар ыйлагандачы кааттырып бир катуу ыйлашат го, кыйкырып, ошондой тамак эртеси бүтүп калып, анан эртеси жакшы болуп кеткен учурлар болот го. Бул жерде андай эмес окшойт да, көрүнүш. Эгерде баласыныкы тамагы көптөн бери ооруп атса, анан ошондон улам кайрылды болуш керек деп турам көрөрманыбыз. Мындай учурда үйдө мисалы кээде баягы сары май берип, койдун майын ичирип батыраак жакшы болсун деп коюшат го. Мындай ыкмалар туурабы же бул туура эмеспи? Жок, сөзсүз туура эмес. Мурун биздин ата бабаларыбыз бизге ошентип эле бизди дарылап койчу да. Баардык нерседе койдун майы да. Койдун майда. Балким бизге ал жардам берчү, бирок азыркы балдарга ал такыр жардам бербейт. Мисалы үчүн мен көргөм, бир ата эне өзүнүн баласына ошо жөтөлүнөн койдун майын шыбап коюптур, берип коюптур. Ал баланыкы аллергиясы күчөп кетиптир. Денесине дагы бөөр жатыш чыгып, бала аябай мындай өтө кыйналып келген болчу да. Ошол үчүн сөзсүз түрүндө эч качан койдун майын шыбабаш керек дагы, бербей эле коюш керек, сары майды деле бербеш керек да. Анан көбүнчө ата энелер кичинекей балдарына 6 ай болобу, 5 ай болобу жөтөлүнүн дарысын бере берет да. Мен айтып кетейин, жөтөлүнүн жана мукалтин көп беришет. Азыр түрлөрү аябай көп да. Бромгексин, аябай түрлөрү көп. Анан аптекага эле барып эле ала беришет да, мага жөтөлүнүн дарысын бергиле депчи. Аптекадан айтып өздөрү айта беришет да, бул дары болот, буну ала бергиле депчи. Сироптун түрлөрү азыр аябай көп. Анан мен айтып кетейин, 5 жашка чейин негизинде жөтөлүнүн дарысын берсе болбойт. Эмне себеп үчүн берсе болбойт? Анткени биз мисалы үчүн биз чоң кишилербиз, биз жөтөлсөк, биздики жөтөлгөн убакта биз какырыгыбызды чыгарып туруп түкүрүп салабыз. Кичинекей балдардыкы жөтөл бар, бирок кашлевой рефлекси аныкы өтө мындай
аягына чейин еще немете элек да, толук Өрчү элек. Анан ошол учурда эч качан балага 5 жашка чейин жөтөлдүн дарысын сироп болобу же мындай дары болобу, мукалтин болобу берсе болбойт. Анткени ал жөтөлдү жумшартат, биякта какырык тола берет, бала какырыкты чыгара албайт. Чыгара албаганда какырык эмне кылат? Какырык ылдый түшөт. Анан бул жерден эмне болот? Бул жерден бронхит дагы болот, и пневмония дагы болот. Андан кийин ата-энелер ушинтип больницага кайрылышат да. Ошондуктан жөтөл эгерде бир топ убакыт тынчсыздандыра турган болсо, анда эң эле жакшысы дароо эле дарыканага, педиатрга барган, Биздин убактыбыз соңку мүнөттөргө келип калды. Сизге ыраазычылык айтабыз келип бергениңиз үчүн. Жана достор, жалпыңыздар менен кайрадан коштошобуз. Кийинки көрүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.